дебют фестивалының кезектегі конкурсын өткөрүү боюнча киргизди эле мына бүгүн баштоо алдында турабыз. Ошондуктан урматтуу коллегалар, баардыгыңыздарды бүгүнкү педагогикалык дебют республикалык конкурс сынактын ачылышы менен окуу жайыбыздын директору Бекмырза Бекболотовичтин атынан, өзүмдүн атынан, жалпы профессордук окутуучулук жамааттын атынан куттуктап коюуга уруксат этесиздер. Педагогикалык дебют өтүп жатат. Бул мурунку дебюттарга салыштырмалуу. Бул жогорку республикалык жогорку окуу жайлардын ортосунда болуп жатат. Бул өтө биз үчүн кубанычтуу. Анткени студенттер, республика боюнча студенттер ушу мобилдүүлүк деп атабыз. Бул дебют дагы ушул мобилдүүлүктүн бир өзгөчө бир түрү катары кабылдасак болот. Окуу жайдын 100 жылдыгына карата 100 иш-чаранын бир чарасы катары 10-чу жолу өткөрүлүп жатат. Бул өтө кубанычтуу биз үчүн. Азыркы учурда технологиянын заманы, себеби биз офлайн, онлайн формасында өткөрдүк. Биринчи турду, экинчи турду онлайн формасында өткөрдүк. Ал эми жыйынтыгын мына азыр офлайн кылып окуу жайда өткөрүп жатабыз. Sizler canın jolga жетелеген. Ушул халкымдын тугуну уланышы үчүн элиге өз жанымдан төрөлгөн баламды курмандыкка чалдым. Эл үчүн өз ичимде қан болуп, көз жашымды ичтим. Мен аябай бүгүнкү бул жакка алгачкы катышуучуlardan болуп чакырылдым. Ошондо толкунданып турам. Бүгүн көрүп алып, дал эле ушудан 15 жыл мурун дал ушул күнү уюшулган, бул алгачкы уюшулган күнү 29-май 2010-жылы, 9-жыл болгон. Бул сынак мен үчүн жөн гана сынак болгон эмес. Мен үчүн кесибиме болгон бир изденүү, бул кесипке болгон сүйүүмү ушул сынак менде ачкан. Биринчи бул сынак факультеттин арасында башталып, анан кийин факультеттер арасында өзүнүн институттун ичинде эле болгон. Мынакей бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде, жогорку деңгээлде мына Таластан, Баткенден келип отурушат. Бул өтө чоң ийгилик деп ойлойм. Жана бул сынакта катышуучулар чыныгы педагогикалык даамды сезип кетишет. Мен үчүн бул сынак жашоомдо өтө чоң бир өзгөрүш алып келген сынак. Мамлекеттик университетинен 4 студент келди. Ал студенттердин адистиктери башталгыч билим берүү, биология, тарых жана математика адистигинен келишкен. Бул конкурстун максаты бизге абдан жагат. Мурда да биз катышып жүргөнбүз. Педагогикалык кесипке чеберчилиги бар студенттерди тандоо. Биз ошол педагогика жана психология кафедрасына уюштуруучу университеттин атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. İşlerinde ийгилик болсун, ар дайым кызматташыбыз өркүндөй берсин. Бүгүнкү дебюттагы атайын ушул ат артып алыстан келген студенттерибиз дагы өзүнүн чыгармачылыгын, өздөрүнүн ушул мугалимдик кесипти канчалык жакшы көрөрүн көрсөтүп үчүн келгендиги бизди кубандырат. Ошондуктан мен дайым каалайт элем. Бир гана биздин аркабызда эртең туруш керек, кыргыз жаштарына билим берем. Эгерде алар билим албай калса, кыргыз коомчулугу артта калат деген ой ар бириңиздердин жүрөгүңүздө туруш керек. Сынагынын жеңүүчүсү номинациясына ээ болгондугу үчүн биринчи даражадагы диплом менен Калбекова Таңшоова
мага сынактын баскычтары ар бир болгон мага мындай кыйынчылыктар мени оңдоого жардам берди. Анткени бул 3 баскычтуу деңгээлдеги бүгүнкү дебют эң жогорку деңгээлде өтүлдү деп ойлойм. Анткени биринчи турда эле тест тапшырып, экинчи турда атайын комиссиялардын көздөн өтүп, сабактарды өтүп келдик. Ал эми үчүнчүсүдө бул жерде өнөрлөрүбүздү көрсөтүп, бул биздин квалификациялуу жана компетенттүү келечектеги мыкты чебер педагог болгонго да аябай жардам берет. Негизи эле атаңдаштарыбыз боюнча айтсак, биздин Таластан келген эң мыкты жана ошмонун, ошемпунун эң мыкты студенттери катышыптыр. Албетте биринчи орунду жеңүү дагы кыйынга турду деп айтсам болот. Анткени бул жерде бизди баалаган мугалимдерибиздин көзүнөн өтүп, өзүбүздүн адистигибизди билдирүү биз үчүн эң сыймык болду деп айта алам.